Саламатсыңарбы менин сүйүктүү балдарым? Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Ой азаматтар, менин да маанайым эң сонун. Кана балдар, алтын эрежени сактап, күнүгө колуңарды таза жууп атасыңарбы? Азаматтар, балдар, билесиңерби, бүгүн 12 декабрь улуттук адабият күнү. Силер бүгүнкү сабакта 12 декабрь улуттук адабият күнү экенин билесиңер. Жана Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат аласыңар. Жана ошондой эле окууга болгон кызыгууңар артат. 12 декабрь улуттук адабият күнү. Бул күн биздин заманыбыздын залкары, адабий чыгармалары менен улуттук адабиятка чоң салымын кошкон, Кыргыз деген атты өз чыгармалары менен бүт дүйнөгө тааныткан улуу инсан, кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жана муну менен катар ооз-эки чыгармачылык менен адабияттын ортосунда калган, кыргыз поэзиясын жаңыча багытка алып чыккан, кыргыз адабиятына чоң салымын кошкон, көп ырларды жазган. Аз жашаса да кыргыз адабиятына ат көтөргүс эмгек жасаган акын Алыкул Осмоновдун көз жумган күнүн 2011 жылдын 28 январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эгемберди Эрматов 12 декабрь улуттук адабият күнү деп кабыл алган. Мына ошо күндөн бери 12 декабрь улуттук адабият күнү деп белгилеп келебиз. Балдар, азыр мен силерге Чыңгыз Айтматов атабыз жөнүндө айтып берем. Силер болсо тынч кунт коюп угуп отургула. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө 1928 жылы 12 декабрда төрөлгөн. Атасы Төрөкул Айтматов кадыр барктуу адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзеевна теги боюнча караколдук татар болгон. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы жубайы Керез Шамшыбаева. Керез апа менен Чыңгыз атанын ортосунда Санжар жана Аскар деген эки уулу болот. Керез апа каза болгондо Чыңгыз атабыз Мария Айтматовага үйлөнөт. Ал экөө Ширин аттуу кыз жана Элдар аттуу уулду көрүшөт. Анда балдар, азыр Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен таанышабыз. Кыямат, Саманчынын жолу, Жамиля, Тоолор кулаганда, Кызыл алма, Ак кеме, Биринчи мугалим, Делбирим, Балалык, Чыпалак бала. Дагы мындан башка көптөгөн кызыктуу чыгармалары бар. Биз бул чыгармалар менен чоңойгондо таанышабыз. А бүгүн болсо биз силер менен 12 декабрь улуттук адабият күнү экенин билдик жана Чыңгыз Айтматов атабыз жөнүндө маалымат алдык. Көңүл бөлүп отурган балдар азаматсыңар, анда кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта калгыла.